Балам урду, сокту барбы дедим. Bizi Kırgızстан'a alıp ketçi deydi. Бирок согушка булар кыйнап атат биздин балдарды. Ne üçün men Kırgızстан'a ketkim kelip atat deydi. Балдар даже кыргызча сүйлөй албайт. Ama barıp durgan hiç kadar şartım çok. Siz bizdin akırkı ümitimiz, misal menin akırkı ümitim söz. Лишь бы deydi, soğuşqa dayardap atat deydi. Садыр Нургочоевич, биз сизге кайрылуубуз, мен ата-энелердин атынан кайрылам. Биздин кыргыздын жарандары, кыргыз жигиттери Россияда олтуруп калса, ошолор бизге керекпи? Кыргыздын жигиттери, жараны да дебейинчи, жигиттери бизге керекпи? Эгерде биздин кыргыздын жигиттери керек болсо, сизден сураныч, ушул балдарды ошол конвенцияда азыр закон биз жакка келсе, алардын закон статьясы оор болуп калат деп Генеральный прокуратура отказ берген статьяны жеңилдетип алып келип берүүгө сиздин күчүңүз жетет. Ошол чечимди кабыл алсаңыз болот. Себеби биздин балдар уже ошол чечим жок, биздин балдар уже согушка баратат, даяр болупчу. Биз жалгыз балдарыбыздан айрылып калганды каалабайбыз. Эгерде кыргыздын жараны керек болсо, сиз ошол чечимди кабыл алышыңыз керек тез арада. Себеби балдар уже 2-3 уже жок балдар. Анын ата-энелери жок үчүн эч ким кабыл албай атат. Биз суранабыз, эмнеге соттун чечими, Россиянын сотунун чечими чыгып бүттү. Бул жакка келгенде ошо соттун чечими менен балдар олтуруш керек, өзүнүн жазасын тартып. А эмне үчүн кайра келгенде сотту кайра бузат дейт? Буза албайт аны. Мейли бузса дагы ошол жазаны Кыргызстанда өтөсүн. А эмне үчүн болуптур Россияда өтөй берсин өздөрү десек, Кыргызстандын жараны силер керексиңерби? Кыргызстан кабыл алабыз десе, биз жөнөтөбүз атат Россия. А биздикилер кабыл албай атат. Өзүңөрдүн өлкөңөр кабыл албаса биз жөнөтө албайбыз деп биздин балдарды согушка даярдап атат. А эмнеге бизди силер ошону кабыл ала албайсыңар? Өзүбүздүн жаран, макул Кыргызстан, Россиянын жараны болсо да мейли эле. Себеби алар уже согушка даярдап балдарды кыйнап жатат. Алдар даже кыргызча сүйлөй албайт. Кыргызча сүйлөсөң, орусча жооп берет, жакшыдан башканы айтпайт. А булар биздин жоопту күтүп турат. Эмне кылабыз, эмне кылалы депчи. Биз аларга үмүт беришибиз керек. Биздин президент жакында силерди алып келгенге бизге эме чыгарып берет, жаңы законду кол коюп чыгарып берер деген сизден акыркы үмүтүбүз, барбаган жерибиз калбады. Генеральный прокуратура экинчи жолу отказ берди. Омбудсменге бардык. Бардыгына бардык. Бирок согушка булар кыйнап атат биздин балдарды. Мажбур баратат. Биз акыркы гана үмүтүбүз сизде калды. Менин баламды ушу кармаганда 23 майда кармашты. 2 күн ошо посольствонун элдери келип, МВДнин балдары келип, 2 күн ошо 6 баланы аябай тепкилептир. Менин баламдын сүрөтү бар. Көп мондай пөрөгүнөн кан сийип, мынакей. Мен өзүм ошондо барып аябай таң калсам, ошол жакта следователь жүгүрүп чыгып, ой, подождите, позвоните, я вам помогу деди. Мен не подумала ни о чем, чын эле телефон берди, кийин чалсам, все, успокоила мындай дегенде. Оказывается, это время тартышат экен, атайын убакыт тартышат экен. Андан кийин эле уже 25 эме менен, май менен деп коюшту. На самом деле 2 дня они их избивали, заставляли признаться в чем-то. Хотя момдай статьяларды карап, могу деланы карасаңыздар, буларда балдарда анча чоң күнөө жок, что ушунча эмеге келгендерин. Бир тууган иним болот, ушунун баласы инвалид, кызы, кичинекей кызы инвалид, 1-группа ДЦП төшөктө жатат. Бул байкушум 100 иштейт, тапкан акчасы 200 сом, 500 сом. Неге жетет? 5 баланы кантип багыш керек? Анан айла жок, ошо балам кеткен, Москвага иштейин. Жумуш бар болсо, чын эле мына биздин балдар аяка барбайт болчу. Ошол жерде жакшынакай жумуштар болсо аяка эмнеге барышат эле? Ошол жака эле иштейт болчу. Ошол жактан эле акча таап, эне атасына жардам берип, бир туугандарын багат эле да. Аргасыздан ошол жака барып атышат. Аргасыздан ошо биз акча табалы деп барганда мына кесепет ушул болду. Ушул бүт ишти биз деле карадык. 12 статья менен биздин балдарды эч кандай конвенциянын эмеси менен мы имеем право, оказывается, перевести наших детей бияка. Ошого суранам, энета мына бүт бары чогулуп отурабыз, биздин балдарды которуп бериңиздерге. Балам урду, сокту барбы дедим. Десем, мама, ну мы же звоним вам, спрашиваем, поэтому деди. Я поняла, что их там бьют. Эгер согуш болбогондо, макул согуш болгондо кыйнабайт деле болчу балдардычы. Мына азыр Россия менен Украина согуш болуп аткан үчүн биздин балдарды азыр кыйноого кабыл эле атышат. Аны айта албай атышат балдар. Не дегенде айтканга болбойт. Андан бетер күчөйткөн кыйналган балдарды угуп атабыз. Азыр ошого кетип калбаш үчүн балдар чыдабай.
Biz чыгарып бер дебейбиз. Биздин калган мына жаза мөөнөтү мына Кыргызстанда бизге жакын жерде, балдарына жакын жерде өтөсүн деп эле суранып атабыз. Жалгыз уулум Талайбек уулу Адилет ошол балдар менен чогуу ушул группада чогуу жана кырсыктап калды. Ушу болбогон жерлеринен жаш балдар, агестерине 25-26 жаштагы балдар ошол жанагындай иш болуп, ошол бул балдарды уруп коюптур. Ал тим более ал балдар карыз буларгачы, бул балдарга. Алар акчабызды алабыз деп эле ушинтип закон экен, башка эбес да мага да ушинтип калды. Мен айтарым эмне өзү бияктан сине барбаган жерибиз калбады. Прокуратурага тияк биякына бардык. Аяктан ошол жооп болуп айтат. Мен сурайм, каждый день сүйлөшөм, Кудайга шүгүр. Каждый день сүйлөшөм, бирок кандай балам эмне урбай табы десең, мама, мен эмне үчүн чалып атам дейт. Эмне үчүн мен Кыргызстанга кетким келип атат дейт. Бизди Кыргызстанга алып кетчи дейт. Көп жолу эмеге жаздым. Арызда жаздым, бар жок кылдым. Отказ. Бар жоктон отказ болуп атат. Лишь бы согушка алып кеткенге даярдап атат бизди дейт. Эптеп ошол жака алып кетиш керек дейт. Уже 4-өө кетти булардан. Жакында эле 4-үнчүсү кетти. Экөө өлдү. Экөө уже жок. Жанагындай эмеге киргизип коет, 15 күн деп, 20 күн деп неизвестно, бир айлап жок болуп кетет. Ошондой күндөрдө өткөрүп атабыз. Укпай койса, киргизип коет экен да. Дыңдап коет экен, ал кичине гана дейт, же боюң батпайт дейт, же өзүң батпайсың дейт. Жата албайсың, отурасың дейт. 4 кичинекей беременин ичинде только отурасың дейт. Астында эчтеке жок. Сыз же тика турасың дейт. Тика турганга да боюсуң да, боюң батпайт мама дейт. Ушундай күндөрдү өткөрүп атат. Айла жок. Саламатсызбы, Рамазан мырза? Биз сизге Медиахабтан келдик. Азыркы тапта Орусияда абактарда отурган кыргыз жарандарынын ата-энелери кайрылды. Бизге алардын айтымы боюнча алар балдарын Кыргызстанга которо албай жатышат. Биз ошол которо албай жатканынын себебин, эмне себептен которо албай жатышат жана ошондой эле ата-энелерге берген жообуңуздар боюнча жалпы ушул кырдаал боюнча маалымат алалы дегенбиз. Бүгүнкү күндө башкы прокуратуранын приоритеттүү багыттары катары ошол Россия Федерациясын алсак, ошол жерде биздин соттолгон жарандарды андан аркы жазасын Кыргызстанга өтөө үчүн алгылыктуу натыйжалуу иш-аракеттер жүргүзүлүүдө. Алсак, бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын 85 субъект, жалпы 85 субъектisi болсо, анын 75 субъект федерациясында 1126 биздин кыргыз жаран жазасын өтөөдө. Статистикага токтоло кетсек, 2023 жылы которулган кыргыз жарандарыбыздын саны 72, 24 жылы 117, ал эми 25 жылы 217 жаранды түздү. Демек, бул тапта натыйжалуу өсүү динамикасы байкалууда да. Мисалы үчүн акыркы эле 3 жылда которулган жарандардын саны дээрлик 3 эсеге жогорулады. Эми сиз айтып аткан жанагы баш тарткан учурларды алсак, бул эң эле негизги жагдай, бул ошол эркиндигинен ажыратууга соттолгон жарандардын мындан аркы жазасын өтөө боюнча атайын конвенция бар. Ал Москва конвенциясы деп аталат. Ошол Москва конвенциясына ылайык соттолгон жарандын абалы оорлошпош керек. Сиз айтып аткан учурларда 18 учурду келтирдиңиз. 18 учурда тең аталган жарандардын абалы оорлошот экен тилекке каршы. Демек, ар бир соттолгон жаран боюнча тийиштүү чет мамлекеттин соту тарабынан өкүм чыгат. Демек, бул өкүм соттун чечими болгондуктан ал биз тараптан аткарууга тийиш. Демек, биринчиден ушу сиздин сурооңузга жооп берердин астында негизги себеби катары бул соттун чечими, аткарууга тийиш болгон соттун чечими. Экинчиден ошол конвенциянын талабы. Деги эле башкы прокуратура бул багытта иш-аракеттерин үзгүлтүүсүз түрдө жүргүзөт. Мисалы үчүн ошол эле статистикага токтолуп кетпедим, жана 3 эсеге көбөйдү деп. Бул да болсо жана мамлекет тарабынан мыйзамга өзгөртүү киргизүү ыкмалары менен белгиленет да. Себеби 2024 жылы кылмыш жаза кодексине тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилген. Андан кийин ушул соттолгондордун
которулуу саны кескин түрдө да көбөйгөн. Азыр бизге кайрылган ата-энелер балдарынын абактарда кыйноолорго кабылып жатканын айтышты да. Айтсаңыз, ошол жакта мисалы алар айтып жатат, согушка мажбурлоо, баягы келишимдерге кол койгула, мына деген сыяктуу үгүттөөлөр болуп жатыптыр да. Бул боюнча сиздердин кабарыңыздар барбы? Бул боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин алдында тийиштүү консулдук мекемелер бар. Сизге белгилүү болгондой, Москва шаарында биздин элчилик бул боюнча тыгыз иш алып барат. Биздин каттардын негизинде болобу, тийиштүү көрсөтмөлөрүбүздүн негизинде болобу, ошол консулдук кызматкерлер Россия Федерациясында 75 субъектинде жазасын өтөп жаткан биздин жалпы жарандарыбыздын арасында тийиштүү укуктук түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Бул иш чара үзгүлтүксүз түрдө жүргүзүлөт да. Демек, сиз айтып аткан Украинадагы аскерди кагылышууга кандайдыр бир үгүттөөлөр боло турган болсо, ошол терс жагдайлар болтуруу максатында биздин жарандарыбыз ошол аскер кагылышууга катыштырбоо максатында консулдук кызматкерлер тийиштүү укуктук иш аракеттерин жүргүзүп келет да. Себеби сизге маалым болгондой, аталган жагдайга биздин Кыргыз мамлекетинде тийиштүү кылмыш жаза көрсөтүлгөн да. Башкы прокуратуранын жетекчилиги тарабынан Россия Федерациясына болгон кызматтык иш сапарларында башкы прокурорлор менен жолугуп келет. Жогорку соттун жетекчилиги менен, юстиция министрлигинин жетекчилиги менен дайыма жолугуп ушул маселе жөнүндө да мындай иштерди жүргүзүп келет да. Демек, Ошол учурда баягы кыйноолор бар экенинен кабардар болдуңуздарбы мындай? Жарандарга ушундай? Жок, ар бир кыйноо же болбосо мажбурлоо фактысы болсо, анда ошол соттолгон жараныбыздын укугу бар, администрация аркылуу билдиргенге же болбосо ошол үзгүлтүксүз түрдө биздин консулдук кызматкерлер барганда ошолорго кагаз түрүндө болобу, ооз-эки түрүндө болобу, ошону айтканга толук укугу бар. Анын баарын биз түшүнүп турабыз. Демек, тийиштүү ыйгарым укуктуу орган бул жерде ошол Тышкы иштер министринин алдындагы консулдук департамент болгондуктан ошол жерде консулдук кызматкерлер иш жүргүзүп келет. Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, кыйноолор болгон учурда кайрылууга укугу бар депчи, бирок ал жарандар кайрылып, ошондой кыйноо болуп жатканын айткандан кийин, мисалы, бир этен айтып жатат, сөзсүз менин балам баягы 1 айга жоголуп кетет, кабары чыкпай, 15 күнгө жоголуп кетет деп атат да. Ал учурларда баягы баламды карцерге же изолятор ушундай өзүнчө баягы жаза колдонушат экен алар деп айтып жатат да. Анан ушундан улам дагы ал жарандар баягы кыйноо болуп атканын ачык айтып чыккандан коркушат экен, кайрылууларды жасагандан коркушат экен. Бул боюнча баягы билбейм, Орусия тарап менен бир байланышып, ушундай кыйноолорду угуп жатабыз дегендей бир чаралар көрүлдүбү? Ошол жогоруда айтылгандай эле тийиштүү жолугушууларда, жана айтпадымбы, башкы прокуратуранын жетекчилиги үзгүлтүксүз түрдө орус тарап менен байланышта кандайдыр маселе болбосун, анан адам биздин жарандарыбыздын укугу эми ал биринчи кезекте талкууланат. Алардын укуктары бузулбашы бул биздин түздөн түз милдетибиз. Анан чынында сиз айтып атасыз азыр жана терс көрүнүштөр боюнча. Ар бир сигнал түшсө, башкы прокуратура болобу, тиги консулдук кызматкерлер аларга белгилүү болобу, ошол учурларда биз ошол эле заматта реакция кылабыз да. Эми андай көрүнүштөр бизге ушул күнгө чейин түшкөн жок. Түшсө биз тийиштүү аракеттерди көрөбүз сөзсүз. Мисалы, азыр биз айтып келип атабыз да, мынакей ата-энелер кайрылып, ушундай көрүнүштөр бар экен. Сиздерге мисалы 18 кишинин дагы аты жөнүн бердик да. Ушул боюнча эми кандайдыр бир чара көрүлөбү? Эми 18 киши боюнча биз сизге толук маалымат беребиз. Ал боюнча да ал жерде
мисалы кыйноого кабылгандарын мисалы тактап сураштырып ары карай чара көрөсүздөрбү дейм да. Жок, сөзсүз түрдө андай чаралар көрүлөт. Туура, андай чаралар көрүлөт. Сиз бизге маалымат берип атсаңыз, биз чекете калбайбыз. Сөзсүз түрдө биз тийиштүү чараларды көрөбүз. Бирок буга чейин мисалы ошол ата-энелер сиздерге кайрылып, баягы бир нече жолу кат жазып, балдарыбыз ушундай кыйноолорго кабылып атат, которуп бергиле, бир айласын жасап бергиле деп кайрылуулар болгон экен да. Анан Аталган кайрылуулар боюнча мыйзамдуу түрдө ошол ата-энелерине тийиштүү жооптор берилген. Сиз айтып аткан учурларда ар бир факты боюнча биз кылдат карап чыктык. Ошол конвенциянын талаптары биздин ички улуттук мыйзамдар жол бербегендиктен тийиштүү чечимдер кабыл алынды.